3 сентябрь 2022 жыл. Мен азыр Ала Бука райондагы Актам айылындагы Сафет планда турам. Бүгүн саат 7-де, эртең мененки таркы саат 7-де Актам айыл өкмөтүнө Мирлан менен жолугуп, Жайыл Баатырдын тарыхы боюнча кичине маалымат берип, жана ошондой эле 21-июлда өткөн Темиржан эне Жайыл Баатырдын элине арналган поэзия 22-жылдын Калыстар тобунун жетекчиси Машарипов Тайырбек байкеге ыраазычылык катты Мирланга айыл өкмөткө бердим. Акимдикке биргеликте ушул байкебизге тапшырып койсун деп аманат кылып. Анткени бул конкурс болсо мындай болду. Ала Букада бул Тайырбек байкени биз дагы тааныбайбыз, көрбөйбүз, бирок азыр интернеттин заманы бизге коомго түшкөн ырлардын баардыгын Калыстар тобуна группа ачып, ошол группадан калыстык менен 1-2, 3 орундардын баардыгын өздөрүнүн ырларын окуп чечим чыгарып берген. Анан ушул жолдун алыстыгына байланыштуу келе алган жок. Мен атайы келип, мына айыл өкмөткө тапшырды. Буйруса алар өздөрү тапшырып коет. Жана ошондой эле ушул Сафет планда Жайыл Баатыр 1705-жылы төрөлгөн. Анан биз дагы Жайыл ата коом 30 жылдан бери өз иш аракетибизди жасап, Жайыл Баатыр музейи бар, эки эстелик бар. Жана ошондой эле Казакстанда дагы сөгүп коюлган жерде да эстелик бар. Райондун аты аталып атат, айылдын, мектептин, колхоздун маданият үйүн алып жүрөт. Анан биз дагы Жайыл ата коому ушул Сафет планда Ала Букада Жайыл Баатыр төрөлгөндөн кийин ушул жакка дагы айылдарга болобу, көчөлөргө болобу, кандай болсо дагы аты коюлуп, эстелиги тушта деген иш аракетти жасап, ана Машарипов Тайырбек байкеге дайындап элем. Ал да аксакалдар менен акимдерге кирип, кичине азыр иш жүрүп атат. Анан алар дагы бир 10 миллиондук смета түзүлүптүр. Жайыл Баатырдын эстелигине деп аракет кылып атат. Кудай кааласа, Ала Бука районуна Жайыл Баатырдын эстелиги турат деген ойдобуз. Жана ошондой эле Темиржан энебиз дагы түштүктүн кызы болгондуктан кийин Жайыл Баатыр эле Баатыр болбостон анын